Ассаламу алейкум, урматтуу меккендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Мен сиздерге бул чыгарылышта атайын заманбап түрдө курулуп жаткан суу кампасын көрсөтөм. Биздин чыгарылыш акырына чейин көрүңүздөр. Бул сиздер көрүп турган суу кампаны Евросервис компаниясы тарабынан курулуп жаткан учуру. Мен азыр Баткен районуна караштуу Бозадыр айылынын аймагында жүрөм. Бул жер ээн талаа болгон үчүн бул жерде суу кампасын куруу өтө муктаждык деп айтсам болот. Себеби дегенде ээн жерге суу жок, суу маселеси бул жерде аябай курч. Ошон үчүн бак тараптарга ушундай суу кампа куруп туруп, сиздер дагы суу кампасын куруп эгинтигинде кылсаңыздар, бак тарапты жакшыртсаңыздар болот. Ношу сиздер көрүп турган суу кампа жаңыда курулуп жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр бул жерде куруп жаткан жетекчилери, Евросервис компаниянын өкүлдөрү күтүп турган чагы маалыматты өзүнөн кенен алабыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысызбы? Келин көрүшүп коелу. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Иш илгери болсун. Охо, бул жерди мен эми көрүп атам, биринчи жолу көрүп атам. Аябай таң калып жатам. Ушундай кылып суу кампа курса болот экен деп. Мурда сиздерди соц тармактарда көрүп калган элек. Азыр эми мынакей келип отурабыз. Так, бул жерде жумуш качан башталды эле? Бир четтен айтып бериңиз, Айбек мырза. Саламатсыздарбы, көрүүчүлөр? Бул тема мен ойлойм көбүнө эле кызыктуу. Себеби баарыңыздар билесиздер, Баткенде агын суулар аз, дарыяларыбыз Баткен районунда жок десек деле болот, жок элесе да. Бирок Кудайга шүгүр жерибиз бар, күнүбүз бар. Бул жерде бул ишти биз бир айдай болуп калды баштаганыбызга. Башында ошол трактор менен казып нетип баштаганбыз. Бир ай дегенде бир ай убакыт кеткен жок. Бул бир айдын ичинде бир күн, 2 күн ушундай иштер болуп атты да. Бир 10 саатта иштеди трактор. Экскаватор, бир эле экскаватор иштеди. Жердин башына курдук. Эң бир дөң жерин, бияк карасаңыз сразу тоолор башталып, дөңдөр башталып кетет. Бул ошол кардарыбыз суранып калды. Мен жанагындай самоток менен суу коём, ошон үчүн мага бийигирээк жерге куруш керек дегенден ошо жердин эң бийик жерине курдук. Бул көл көлөмү сыйымдуулугу 600 тоннадай. Бул жерге 600 тонна суу батат, 600 тоннадай суу батат. Бул жерде суу тамчылатуу сугаруу системасы да иштетилет. Ал жагынан бакты тартып койсоңуз болот. Бул жакта бадам багы, алма багы бар. Бул кардар да өзү багбанчылык менен алектенет экен. Баасы боюнча азыркы күндө ушундай эмеде суу кампасы куруу боюнча эң арзан варианты десек дагы болот да. Себеби бетонго салыштырмалуу же контейнерге салыштырмалуу 2-3 эсе арзан болуп атат да, биздин эсеп боюнчачы. Бул боюнча мына ушул суу кампага азыр 270 миң сом тегерек акча кетти. Бул материалга, кызмат акыга, азыркыга чейинки эсеби боюнча ушуну менен бүтөт да буюрса. Ушуну менен бүтөт, Мындайча айтканда, бир куб суудун баасы 450 сом болуп калды да. Бул өтө арзан дегенди билдирет да. Канчалык чоң болсо, ошончо арзан болот. Мисалы биздин алдыңкы объекттерде 300 сомго чейин болгондор болгон да. Канчалык чоң болсо, ошончо арзан болот. Ошол анан биздин эмеде сүйлөп койсун. Жакшы. Мына Бекболот мырза айтып кетсеңиз, бул жерге кандай материалдарды, кандай сапаттуу материалдарды колдонуңуздар? Мен көрүп турам, мына клёнка дагы бул менимче башкача клёнка болсо керек. Негизинде ушул жерде бул геомембрана, бул буга чейин токен тармагында иштетилип жүргөн. Кудайга шүгүр азыр баягы мүмкүнчүлүк болуп, биз дагы ушу пайдаланганга, дыйкандар пайдаланса бул аябай да ыңгайлуу. Бирок бунун мына өзүнүн технологиялары баягындай бири-бирин чапташтырган оборудованиялар аябай кымбат болчу. Бирок азыр эми биз ошону алып, ушу элге кызмат кылып, ушул нерсени жеткиргенге аракет кылып атабыз. Бул жана Айбек айткандай эң бир арзан кампа, бетонго караганда 1-2 эсе арзан болот. Биринчиден, экинчиден негизде бул кампанын мааниси, максаты эмнеде? Бул биринчиден баягы бизде скважинадан, дарыядан түшкөн суулардын температурасын кичине жогорулатат. То есть сугарууга 15-25 градус болгондо бактарак жакшы өсөт. Отурсаңыз, мына эмени клёнкалар булар кайерден келет сиздерге? Бул клёнкалар өзү Россиядан алынат. Россиядан аласыздар. Россиядан чыгат. Анан клёнканын астында геотекстиль деген да материал бар. Ал материал клёнканын астынан дагы мына көрүп турган материал бар мына. Көрүп турган материал бул геотекстиль. Бул караңыздар. Ушул неменин астына төшөлөт. Анан
астына төшөлөт. Бунун негизги максаты бул ошол астындагы баягы курч таштарды бул мембрана зыян келтирбегенге пайдаланат. Экинчи максаты бул чөп-чарларды өстүрө койбойт да. Ушундай эки максатта иштетилет. Бул буюрса баягы жана мен айткандай сууду биринчиден жылытып берет. Анан экинчиден баягы бизде сууларда дайыма эле баягындай аралашмасы көп болот. Таш, башка мусулар болот. Ошону жок кылганга, тунутуп алганга жакшы мүмкүнчүлүк берет дагы. Кийинки тамчылатып сугаруу системасындагы жакшы пайдаланууга мүмкүнчүлүктү берет. Жакшы. Демек бул жерден суу эч кандай сиңип кетпейт. Суу жоголбойт, потеря болбойт. Суу жоголуу болбойт, кичине болот. Бул баягы бетинен испарение деп коет. Испарение болуп кетиш. Суунда көп бизге берген учурлар болуп атат. Бирок испарениянын долясы аябай эле аз. Бизде мисалга ошондой эле 4 күн суу сактагыч, бүт эле суу сактагычтардын бети ачык эле турат. Аларында испарение менен анын кеткен расходу баягы толтурган, кеткен немелерде айырмасы аз эле болот да. Жакшы. Эми мына караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, аябай кенен кылып 600 тонна суу бата турган ушундай кылып бассейн кылып курган. Сиздер көрүп турган мына күлөнканын астынан дагы бир ушундай материал коюп туруп, абдан сапаттуу кылып жумушту аткарып берилген. Эми Айбек мырза айтып кетсеңиз, буга чейин канча ушундай бассейндер куруп тапшырдыңыздар ээлерине? Азыр Кудайга шүгүр, бул 5-чи объект болуп калды. 5-чиси. Ооба. Бүт эле ошол Кыргызстан түштүгү боюнча эле иштеп атабыз. Ошко, Жалал Абадка, өзгөнгө да чакырып атышат. Ошто бирөөнү бүтүрдүк, Ноокатта бирөөнү бүтүрүп атабыз. Ошол кызматты кылып атабыз элге, дыйкандарга жардам берейли деп. Ушул да бир бак өстүрүү өзү соопчулук иш. Ошол соопчулук ишке бир аз болсо дагы бир себепкер болсок деген ойдо элге кызмат кылып атабыз. Менде бир суроо бар да, Айбек мырза, кечирип коесуз, сөзүңүздү бөлдүм. Мисалы үчүн бул жерде азыр суу маселе бар, чындыгында суу маселе бар. Эми бул жерге бир толтуруп алыш үчүн ташып келеби же кандай кылып толтурат? Ал хазайындын өзүнүн иши да, туурабы? Эгер сугара турган болсо 600 тоннаны бул бат эле иштетип коюшу мүмкүн да. Сиздер мисалы үчүн суу чыгарып берүү жолундагы колго алгансыздарбы? Негизи бул сугарууда мына тамчылап сугаруу менен пайдаланганда 600 тонна бир кыйла жерге жетет, бир кыйла убакытта. Суу аябай эле үнөмдүү пайдаланылат. Анан экинчиден бул мына көлөмдүн жана мен айтып кеткен максаттары башка да. Бул баягы сууду биринчиден анан көпчү учурда бизде мисалга суулар баягындай убактылуу берилет. Билесиздер, баягы дарыядан, каналдан келген сууларды бөлүп берет да, биз баягы арык менен сугарганыбызда тез сугарайлы деп биринчиден жердин азыгын агып салабыз. Анан экинчиден ошол азыгы менен кошо дагы суу да толук кандуу жетпесе, башында алар жакшы ичкен болушу мүмкүн, аягындагы жарымдан ары жетпей калат да. Тамчылатууну колдонуп, мынага окшогон технологияны колдонгондо бир эле крантты ачып коесуң, дыйканга аябай түйшүгү жеңил. Анан ошол менен бак дарактар дагы тегиз бирдей жакшы сугарылат да. Бекболот мырза, бир түшүп көрбөйлүбү кандай ичине? Жүрүңүз. Бир түшүп көрөлү. Анан ичинде дагы бул жерде бир эле ушул неме боюнча эле айтпай, ушуну эле кылыш эмес, бул нерсекелерден алдын бир канча өлкөлөрдү карап чыктык. буга чейин, Буга чейин. Көбүнчөсү ошол Турциянын мисалдарында көп болдук. Ошол жерде ушундай мембрана менен кылган, башка менен кылган көлдөрдүн максат ниетин түшүнүп, ошол көлдөрдүн бардыгынан канча жерлер өздөштүргөнүн көрүп, бизге да ушул нерселер керек экенин зарылчылыгын түшүндүк да. Анан ошого биз өзүбүз кайра иштетүүбүз бар, бирок кайра иштетүүдө дагы бизге сырьё жок, өзүңүздөр билгендей өрүк жок болуп калып, башка жок болуп калат. Ошон үчүн дыйкандарыбыз, багыбыз канча көп боло турган болсо, кайра иштетүүгө дагы элдин дагы эң бир жумушту жакшы орун түзгөн бул дыйканчылык болуп эсептелет. Абдан жакшы жумуш, урматтуу көрүүчүлөр, караңыздар, ушундай сонун бассейн курган. Бекболот мырза, бизде мына Кыргызстанда өзүңүз билесиз, кайрак жер көп. Чындыгында кайрак жер көп. Эгер ошол жерлерге дагы бак дарак тиксе, жашылдандырса болот экен да, мына ушундай бассейндер куруп туруп, кандай дейсиз? Ооба, аябай эле мүмкүнчүлүк көп. Кыргызстан дегенде дагы Баткендин өзгөчөлүгү. Сиздер билесиздер, Баткен областы өздөштүрүлбөй калып кеткен жер да, суунун тастыгынан, тартыштыгынан. Бирок эми мындан нары мына ушул сыяктуу технологияларды пайдаланып турганбыз. Сиздер билгендей Израиль бар, Кытайдын чөл жерлери бар, Турциянын чөлдөрү бар. Ошолор дүйнөдөгү айыл чарбада эң алдыңкы өлкөлөр. Бирок биздин Баткендин кыртышына караганда кыйын жерде да баштаган да.
Ошого байланыштуу Баткенде да келечек аябай чоң. Бир гана нерсе бул жерде акыл менен, расчет менен айыл чарбаны жүргүзүү. Жакшы. Эми мен дагы бир жөнөкөй эле суроо бергим келип жатат сизге, Бекболот мырза. Мынау мен көпчүлүк үйлөргө барганда көрүп калам да, бетон менен атайын ушундай бассейн кылып суу сактап коет да. Бул бассейн бул бетон менен курган менен мунун айырмасы боюнча бир аз токтолуп кетсеңиз кандай болот? Жакшы суроо. Биз былтыркы учурда бир тажрыйба болду. Бетон менен курулган чоң бассейнди да көрдүк. Ал жакта да кичине кызмат айттык, анан консультация бердик мындай айтканда. Ал жерде биринчиден ал кымбат болот. Экинчиден баягы жумуштар да оор да. Анан үчүнчүдөн орусча айтканда риск. Риск дегенде баягында жерди кыртышы, баягы айыл чарба дыйканчылыкта жерлер бул баягында ар кандай кыйгаш жерлерге болот да, алар мындай жайынан жылып кетиши мүмкүн да. Ошого байланыштуу жана бетон жарылып кетет. Ошого байланыштуу суу качып кеткен кампалар аябай эле көп. Ошого байланыштуу бетон жарылып кетиши да мүмкүнбү? Бетон жарылгандар аябай көп учурда. Ошого байланыштуу мембрана эң бир бардык жагынан утуп чыга турган материал болуп атат да. Баасы жагынан дагы, эртеңки сапатынан дагы, анан көлөмдөрүн да чоңойто берсе болчу. Жакшы, мен азыр Бекболот мырза, келсеңиз, могул жерде бир турбаны көрүп турам да. Бул турбаны эмнеге койдуңуздар эми? Бул жерден суу куюлабы ошондо? Жок, бул турба бул баягы дыйкан карабай байкабай калып суу толтуруткан учурда ашыкча болуп кете турган болсо, аркайсы жакка агып кетпестен ушул жерден мындай орусча айтканда сливной. Бул баягы безопасный сууду чыгарганга берет. Аварийный ход экен, Бул жакта дагы бир эки жерге курупсуз, ошолордон мындай көрүүчүлөргө так маалыматты жеткирели. Бул турбалар азыр дагы өзүнүн оборудованиясы менен бекилет. Бул турбанын негизги максаты ушул кампанын эң ылдыйкы точкасында турат. Бул баягы ичиндеги баягы кум, неме болгон нерселер тазалаганга, сууду толук төгүп, мына кампаны 1 жылда, 5 жылда ар кимде ар кандай учур болот. Ошондо бир тазалаганга. Демек, агызганга була, бул жабып коюлат, Ооба. Үстүнөн жабып коюлат. Сыртынан жабылат. Сыртынан жабылат? Сыртынан жабылат, сыртынан ачканда ушунун суунун баары төгүлүп калат. Анан бул жерде дагы бар экен. Бул жерде дагы бир бар. Бул именно ошол пайдалана турган труба. Бул ошол бакка кетет. Булдан нары фильтр коюлат, фильтрден нары ошол тамчылап чыгаруу системасына койдук. Мен азыр таң калып жатам да, Бекболот мырза. Сууду эмнеге фильтрлеп туруп бериш керек эми жашылча эмелерге, бактарактарга? Фильтрлегенде бул баягы тамчылап чыгаруунун түтүктөрү аябай кичинекей, ушулар толуп калат. Сиздер билсеңиздер керек, бизде Кыргызстанга, Баткенге бир 10 жыл, 20 жыл болуп калган. Булардын биринчи келгендери, бирок кеңири жайылбай атат да. Кеңирги жайылбаган негизги себеби ошо фильтрди туура эмес, ушундай кампалардын жоктугунан, фильтрлердин жоктугунан жанагы немелер түтүктөр толуп калып, тыгылып калып, ошондон баягы тамчылап чыгаруу иштебейт экен деген тыйнакка келип атабыз да. Чын экенде бүт дүйнөдө иштеп атат да. Биз дагы ошол толук кандуу пайдаланганыбызда бул бардык тамчылап чыгаруу кеңири жайылып кетет. Жакшы. Жана Айбек мырза айтып кетти башында, жылытуу жолда каралган дейт да сууду. Эмне үчүн бул жерде азыр сууду жылытыш керек деген тыянакка келдиңиздер? Негизи бул биздин тыянак эмес, бул негизи дыйкан чарбанын технологиясы. 15 градустан 25 градуска чейин дарактардын өсүшү аябай тез болот. Суу жылуу болсо. Ооба, жетилиши жакшы болот. Демек, дарыянын жана муздак суусуга караганда бул жакшы турбайбы? Дарыянын жана скважиналардын суулары бул бир кыйла суук келет да. Ал нерсе билинбейт көзгө, бирок дарактын секин өстүрөт. Эгерде мындай кампа болсо, бул кампа ошол температуранын 15-тен 25-тин аралыгында карма берет, ошондо дарак жакшы өсөт. Анан дагы бир маселе, бул баягы суунун жылуулугунан сырткары көбүнчө корккондору дыйкандар өтө ысып кеткенден коркот. Биз баягы контейнерден жана башка нерселерден жөмкөстөр жасалып атат. Аларда уже баягы суу өтө ысып кетет да, ал биринчиден тамырга зыян келтирет, экинчиден ал баягы дагы эле суунун ичинде балдыр пайда болуп, жана тамчылап чыгарууга зыян келтирип калат. Бул болсо баягы жерге тийип турганына байланыштуу температурасы оптимальный болуп туруп, бул баягы тамчылап чыгарууга да, бакка да жакшы болот. Жакшы. Мына, урматтуу көрүүчүлөр, эң сонун жаңы технология, эң сонун ушундай суу сактоочу кампа куруу азыркы учурда дыйкандарга суу жетишсиз мезгилде дал ушундай суу кампа куруу бул учурдун талабы. Ушул Евросервис компаниясына кайрылсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Эгер сиз дагы дыйкан чарбада
жакшы түшүм алам десеңиз, жакшы жетишкендиктер болсун десеңиз, ушундай суу кампа курдуруп алсаңыздар болот. Жана Бекболот мырза айтып кетти, бетонго караганда мына ушундай жаңы технология менен кылса абдан жакшы болот экен мынакей. Атайын колдонулат да. Россиядан алынган оборудованиялар. Булар оборудованияларбы? Бул мисалы роликовый горячий клин деп коет, ысык клин менен пайка кылат. Булар болсо экструдерлер, өзүнүн сварочный продуктору бар. Кадимкидей сварка, ичинде сваркалар. Бул ошо өзүнүн фени атайын. Фен. Жана клёнканын эме туруштарын жазганга ушуна колдоносуздарбы? Жок, ошо эме бириктиргенге. Жанагындай турбанын чекелерин жапканга атайын ушундай эмелер колдонот. Биз эми кээде көрүп калдыбыз интернетте кээ бир усталардын эмесин жөнөкөй эле фен менен эме кылып коюп атышат. Бирок ал талапка жооп бербейт деп айтса болот да. Бул фен менен жабышкандай боло берет, бирок мындай чын жабышпайт да. Мына өзүнүн мына эмеси жабышканды карасаңар. Мындай болуп эки эме жабышат да. Ортосунда болсо контрольный шов калат. Буга биз воздух беребиз, воздухту берип туруп текшеребиз. Канчалык герметичный болгон. Эгерде воздух качпай турган болсо, бул ушул шов аягына чейин герметичный болгон деген билдирет да. Буну вообще жулуп болбойт. Жулганда бул мындан жулунбайт, бул жагына айырылып кетет да. Демек сапаттуу болот дегенчи. Азыр эми материалдар бар, баткенде эле бар. Эми акыркы суроолор болсун Айбек мырза. Бир ушундай суу кампаны куруп берүүгө канча убакыт талап кылынат? Ал нолдон баштап курганда өтө шашылыш болсо тез куруп бергенге даярбыз. Бунун эң бир жакшы жагы тез курулат да. Мисалы биз ноокатта курдук, ошол аба ырайына байланыштуу тез бүтүрүшкө туура келди. 2 күн дегенде бүттү да. 2 күн дегенде 320 тонна болуп калды. 320 тонна 2 күн убакытта бүттү да. 2 күндө 320 тонна алып күнүн бүтүрдүңүздөр, э? Жакшы. Сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Дал ушундай суу кампаны куруп элдин кызматында жүрө бериңиздер. Бул азыркы учурда мен ойлойм быйылкы жылдын эң алгылыктуу иштерин бири десем болот. Себеби суу жетишсиздик мезгилде мына ушундай суу кампа куруу бардыгына эле муктаждык болсо керек. Сиздерге кайрылса болот. Бар, номерлерди беребиз. Экрандагы телефон аркылуу байланышасыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мына караңыздар, могул жерде чоң бир аңырайган талаага ушундай дарактарды тигип коюптур, жашылча дарактарды. Дал ушундай дарактарды сугарыш үчүн ушундай суу кампаны Евросервис компаниясы аркылуу курдуруп жатканды чыр экен. Сиздер да кайрылсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр, абдан жакшы жумуш экен, мага да жакты. Ой пикир болсо комментарий жазып калтырыңыздар. Суроолор болсо Евросервис компаниясынын жигиттерине байланышуу үчүн сиздер экранга телефон аркылуу байланышсаңыздар болот. Мен жыйынтыктайм, урматтуу көрүүчүлөр, биздин канал менен ар дайым бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.